Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз адаттагыдай эле Илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги саны сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн биз Кыргыз элинин тарыхы менен шайкеш келген, айрыкча жаңы тарыхы менен акыркы 100 жыл ичиндеги тарыхтын белгилүү бир азаматтары бар. Ошолордун бири болгон Ишеналы Арабаев агайыбыз жөнүндө сөз кылмакпыз. Бул кишинин өмүр баяны, баскан турганы, жасаган иштери, осуяттары бир топ эле биздин Кыргызстандын окумуштуулар аркылуу жазылып, айтылып келе жатат. Эң көрүнүктүү эске алуу бул биздин Кыргызстандагы алдыңкы университеттердин бири болгон мурдагы Кыргыз педагогикалык университетинин ушул кишинин атынан коюлушу дагы өзгөчө бир маанеге ээ. Бул чынында эле тарыхый окуя. Арабаев агартуучу коомдук ишмер саясий жактан алган орду бүгүнкүдө дагы толук изилденелек. Быйыл университеттин 70 юбилейи болот. Ошого карата ушул Арабаевдин кыскача өмүр баян документалдуу фильм чыгарса менимче жакшы болор эле. Анткени коомчулук көп түшүнбөйт. Бул кишинин баягы айрымдар үстү гана баягы билишет. Бул кишинин 19 китеби, анын 9-у Москвадан чыкса, мунун өзү чоң окумуштуулугун жазып атпайбы. Андан бөлөк коомдук Кыргыздын мамлекеттигин түптөөдө дагы Абдыкерим Сыдыков бир орунда турат. Көп мезгилде ошонун бирөө уюштуруучу болсо, экинчиси демилгеси катынан жүргөн. Ошондо Абдыкерим Сыдыков абдан жогору баалап, бул Кыргыз интеллигенциясынын молдокеси, насаатчысы деген сөздөрдө болгондо. Анан дагы бир айта турган маселе, репрессия кеткен мезгилдерде Абдыкерим Сыдыков интеллигенциядан сураган, Арабаевди алып калгыла, көрсөтпөгүлө деп туруп. Бирок ошого карабай, бул Арабаевда кийин репрессияга түшүп болгон. Негизинен бул Ташкентке барып, Ташкентте кармалып, ал жерде түрмөдө баягы менимче кол салса керек. Эртеси баягы сурак болгон, эртеси өлүп калган. Кийин аны бияка алып келинди да. Бул бир маселе. Эми экинчи маселе, могу Кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндөгү маселе. Бул өзү күн тартибинен өзү келип чыккан. Анан ошондо бул Казакстанга кошулуу жөнүндөгү маселе. Анткени түндүк бөлүгү негизинен казак тилинен аралаша турган Семиречский жетису өрөдү, түштүгү Бефер гана өрөндө эки бөлүнүп калып, Акбалга түшүп келип калганда. Анан ошол мезгилдерде ушул өзүнчө мамлекеттүүлүк түзүү жөнүндөгү маселеде ушул Абдыкерим Сыдыковго сүйлөшүп көп мезгилде өзүнчө көтөрүп чыгышкан. Анан эми бул экинчи маселе. Эми үчүнчү Арабаевдин да эске ала турган нерсеси 22-жылы Советтердин эмесинин 9-съездине катышкан бул киши. Бул жанакы Букара уюмунун атынан барып катышкан. Андан бөлөк көптөгөн баягы чоң жыйындарга катышкан. Анан маанилүү маселе болгондордо ар дайым ушул Арабаевди доклад жасап турган. Анткени ал кишинин авторитети чоң болгон, кургоздору чоң болгон, ошолордун баарын эстеп калып келип туруп, ушул Арабаев жөнүндө бир жакшы шарты келсе бир документалдуу фильм чыгарса, как раз юбилейге да туура келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей эми Ишеналы агайыбыз жөнүндө дагы бир же болбосо дүйнөлүк адабияттарда жадитчилик деп айтып жүрүшөт. Жадидизм. Бул эмне деген түшүнүк? Ишеналы Арабаевдин кандай тиешеси бар, жана кандай салымы бар бул кыймылга? Улуттук илимдер академиясынын тарых институтунун алдыңкы жаш окумуштууларынын бири Кубатова Аида эжекебиз отурат. Анда Аида айым сөз сизде, ушул атабыз жөнүндө, жадидизм жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Негизинен ушу жадитчилик кыймылы Крым татарларында башталганда, анын негиздөөчүсү катары, баштоочу катары биз Исмаил Гаспринскийди айтып кетсек болот. Жадидизм деген, жадитчилик деген сөздүн негизи жедит деген араб сөзүнөн алынган, ал жаңы дегенди билдирет. Бул сөздүн этимологиясы ошондой экен, да? Жаңы деген сөздү билдирет. Исмаил Гаспринский өзү абдан билимдүү адам болгон. Бул ушул мусулман дүйнөсүн, түрк тилиндеги элдерди, Россиянын курамындагы да, ошолор эмне үчүн бул азыркы учурда мусулман элдери артта калып жатат? Бул орто кылымдарда ушундай бир чыгыштын берметтери аталган Ибн Сина, Бируни,
Фирдауси сыяктуу улуу аалымдар чыккан эл эмне үчүн ушул 20-кылымдын башында болбосо 19-кылымдын аягында артта калды деген суроону түйшөлткөндө, анан ошонун негизги себеби катары ал элдин сабатсыздыгын эсептеген. Андан кийин бул өзү орусчада билим алган, мусулманчада билим алган адам болгондуктан ушул батыштын дагы, орустардын дагы педагогикасын негиз кылып алып, биринчи жолу ушу жаңы усулда окутууну баштаган. Жаңы усулда окутуу бул араб тамгасы менен ар бир эл өзүнүн тилинде билим алыш керек деп эсептеп, ал алгач ушул Бакчы сарайда мектеп ачкан. 1880 Кырымда мектеп ачкан. Ал мектепти ачканда элдер баягы ишенбөөчүлүк менен карап, бул кандайдыр бир жаңы кандай нерсе деп карагандыгын өзү эскерип кеткен да. Анан кийин дейт, ушул балдарды кабыл алгандан кийин бир 6 айдын ичинде ушул балдар арабча ишенимдүү түрдө окуп, өзүнүн оюн кагазга түшүрө алгандыгын ата-энеси көргөндөн кийин, ушу жарым жылдан кийин ошол жердеги ата-энелер балдарын ошол мектепке, жаңы усулдагы мектепке берген да. Анан бул Исмаил Гаспринский ошо менен эле чектелип калбастан, бул өзүнүн усулун Борбордук Азияга таратууну көздөйт. Борбордук Азияга таратууну көздөп, ал Түркистанга 2 жолу келип кеткен деп айтышат да. 1893-жылы бир келип кеткен дейт, 1907-жылы бир келип кеткен экен. Анан бул жерде анын жаңы усулу мусулмандар арасында тез эле колдоого ээ болот. Тез эле колдоого ээ болуп, эми ошол жерде айрым маалыматтар боюнча бул жалгыз эле биздин Борбордук Азияда эмес, Кытайдагы мусулмандарда, Индиядагы мусулмандарда мунун жаңы усулун пайдаланып, ошол мезгилде бир 25 миңге жакын, кыска убакыт аралыгында 25 миңге жакын мектеп ачылган деп да айтып келишет да. Бирок буларга баягы кадим мектеби деп коет, эски усулда мектеп берген, билим берген мектептер каршы болуп, баягы молдолор каршы болгон, биринчи бийлик өкүлдөрү каршы болгон. Анткени булар билимдүү, сабаттуу боло баштап, адамдын баягы аң сезими жогорулап, ар бир улут бир улуттук кызыкчылыктарын айтып чыга баштаган да. Ошондуктан буга биринчи кезекте бийлик каршылык көрсөтүп баштаган. Бирок буга карабастан бул Гаспринскийдин демилгеси абдан чоң колдоого алынып, ушул Түркистан аймагында мына кийинки эле изилдөөчү казак окумуштуусу, тарых илимдеринин доктору Аунасованын пикири боюнча 100гө жакын жаңы усулдагы мектептер ачылган деп айтат. Анан биз өзүбүзчө изилдеп чыкканда биздин Кыргызстандын аймагында эле 30тан ашык мектеп ачылыптыр. Демек 100 деген бул аз деп ойлойбуз. 100дөн дагы көп болушу мүмкүн. Ошол учурда Гаспринский Тержиман деген бир Тержиман деген гезит чыгарып турганда, Тержиман гезити бүткүл ушул Борбордук Азияга тараган гезит болгон. Ал Тержиман гезити биздин Кыргызстанга дагы келгендигин билебиз. Себеби ошол мезгилде чыгып турган гезиттерде эскерүүлөр бар, ушул Кыргызстанга дагы жөнөтүлүп турган дегенчи. Анан бул жадитчилер алгач баягы агартуучулук менен алектенсе, бара-бара 20-кылымдын башында бул саясий кыймылга айланып баштаган. Саясий кыймылга айланып, алар ушул мусулман элин жалпы бир мамлекетке бириктирүү, буларды бир алдыга сүрөп чыгуу, батыштын мамлекеттерине теңөө миллеттердин алдына коюшканда, анан бул кыймылга кийинки учурда ошо совет бийлиги, совет мезгилинде бул терс көз карашта каралып келген. Бирок ошого карабастан ошо Келкюже, Беннингсон деген француз окумуштуулары, кийинки эле Адиб Холип деген америкалык окумуштуулар ушу жадитчилик кыймылын абдан баалап, бул мусулман дүйнөсүндөгү бир реформалык кыймыл деп караш баа беришкен да. Анан бул жерде Кыргызстанда бул жадитчилик кыймылын чоң колдоого алынган, башка жерлерге салыштырганда. Мисалы, Өзбекстанда жана кадимчилер аябай катуу каршылык көрсөтүшкөн да. А бизде болсо андай каршылык болгон. Кадимчилер каршы. Булар баягы эски усулда окуткан, жалаң эле Куранды окутуу менен чектелген адамдар да. Алар айтып аткан, силер диний билим берүүнү бузуп атасыңар. Силер деген баягы капырлардын сабактарын окутуп атасыңар деп. А жадитчилердин негизги милдети жалаң эле бул араб баягы тилин окутуу менен чектелбестен светтик предметтерди да киргизишкен да, географияны, математиканы, диний тарбия, ал турсун музыка, ушул предметтердин баарын тең мектепте кошо окутушкан. Эми ушул жерде айдайм, ушу биздин атабыздын ошо жадитчиликке чиесеси бар, кандайдыр фактылары барбы? Ооба. Муну түздөн-түз Ишенал Арабаевдин жадитчилик кыймылына түздөн тиешеси бар да. Ушул Ишенал Арабаевдин личный делосунда мен
саясий документациялар архивинде сакталган личный делосын окуган учурда ошол өзүнүн колу менен толтурган өмүр баянына күбө болдум. Ал карандаш менен жазылыптыр, мындай жакшы көрүнбөйт, бирок ошол жерден окуп эле биз мунун түздөн түз тиешеси бар экендигине күбө болдум да. Жадичиликке. Мен эми өмүр баян баягы өзү башынан баштап жазган, кыскача айтып берсем деле. Ошол өмүр баянында айтат, мен 2 жашымда атамдан айрылып, жетимчиликтин азабын тарттым деп жазганда, анан кийин көрүнгөнгө жалданып иштеп жүрүп, бирок ошол окугусу келгенин айтат дагы, анан айылдагы молдодон 5 жыл бою билим алдым дейт. Бирок 5 жыл бою билим алганын эч кандай натыйжа бербегендигине көзүм жеткенден кийин ушу Караколдо бир медреселер, бир жаңы мектептер ачылды дегенди угуп, ушул Караколго келип окууга кирдим дейт да. Окууга киргенден кийин ошол Караколдо чындыгында эле ушул 20-кылдын башында жаңы усулдагы татар мектеби, өзбек мектеби болгон 3 мектеп болгон. Алардын бири Гаспринскийдин ысмын алып жүргөн. Ошол мезгилде эле Гаспринскийдин көзү тирүүсүндө эле Гаспринскийдин ысмын алган. Себеби баягы Гаспринский менен бул жердеги жергиликтүү татар башкыр агартуучулары байланышта болгондагы анын ысмын берген. Анан Эшеналы Арабаев ошол жерде медреселердин бирине келип окуган. Анан окугандан кийин бул жерде өзүнүн эскерүүсүндө бар экен, Заир Таиров деген менин мугалимим, сенин билимиң мындан ары да улантышың керек деп, сен Россиянын бир окуу жайларына барып окушуң керек деп кеңеш бергенден дейт, мен келип Оренбургка окууга киргенге аракет кылдым дейт. Оренбургда да Хусайня деген медресе болгон, жаңы усулдагы. Бул медресеге келип алгач ал кабыл алынбай калган. Себеби дегенде мунун билими жетишсиз болгон. Оренбургдагы Хусайнянын деңгээли азыркы университеттерде эле болсо керек. Себеби дегенде бул Хусайня медресеси жөнүндө биз маалыматтарды окуган учурда экзаменди кабыл алуу экзамен дейт. Ошол жердеги жакын турган медреселердеги мугалимдер келип алышчу экен. Бир эле медресенин мугалимдери алчу эмес экен. Анан ошондон өткөн баланы гана медресеге кабыл алчу экен. Демек, Эшеналы Арабаевдин бул жерде алган билими жетишсиз болгон. Андан кийин ал Константинопольго кеттим деп жазат. Константинопольго барып окуп калдым дейт. Азыркы Стамбул. 8 айдай окуп калыптыр. Анан бирок ал жерде дагы бул сен революциялык көз караштасың деп мени дейт куугунтуктап, менин окуган китептеримди аңдып баштаганынан дейт, мен чыдай албай ал жактан да кетип калдым деп айткан. Анан ал жактан кетип калган учурда бирок ошол мезгилде бул Мекке, Медина, Бейрут шаарларын кыдырыптыр. Эми аны дагы биз тактаганга аракет кылдык. Бул Эшеналы Арабаевдин балдызы экен, Турсун эже деп айтты. Эшеналы Арабаев Кайбылда ажынын кызын алган экен, Хадиша деген кызын. Анан ошол эжеге жолукканыбызда айтты, ал эже Кайбылда менен Абдылда бир тууган дейт, ошол Абдылданын кызы экен. Айтат, ушул булар ажылыкка кеткен учурда дейт, бир билимдүү адамдарды ээрчитип барганга аракет кылышкан го, ошондо Эшеналы Арабаевди кошо ала кетсе керек да. Анан жанагы биз шаарларды кыдырган каяктан кыдырып калды деп таң калдык да. Анан бул ушул кыргыздын эле баягы Мекке, Мединага барган адамдар менен кошо барып жол көрсөтүүчү катары болсо керек. Окуганды билген, сабаттуу болгондуктан. Анан кийин ойлодук, ошонун арты менен ушунча жерди кыдырган экен деп. Анан кийин келип, 1 жылдан кийин Оренбургка келип, кайрадан экзамен тапшырат экен. Стамбулда окугандыгынын пайдасы тийсе керек, бул кабыл алынып калат Оренбургка. Оренбургка келип дагы 1 жыл окуйт дагы. Анан бул жерден Уфадагы медресе Галия аябай ошол учурда чыгышка бир атагы чыккан бир окуу жайы болгон да. Анан бул Уфага барганга аракет кылып, 1 жылдан кийин кайра Уфага тапшырып, Уфадагы Галия медресеси бул ошол жаңы усулдагы окуткан бир жогорку окуу жайы болгон да. Ошол жерде окуп калган. Демек, жадичилерге мунун түздөн түз тиешеси бар да. Анан бул окуп жүргөндө жана айтылып кеткендей, бул жерде окуу эле тим болбостон коомдук иштерге дагы абдан активдүү катышкан, эми жакшы бир топко барып калды да ал учурда да. Анан ошол жерде окугандар чогуу окугандар эскертет экен. Эшеналы Арабаев дайыма президиумда отурчу дейт. Мындай жыйналыштар болгондо дейт. Анан бул ошо окуп жүргөн учурда эле Сарсекеев деген казактын агартуучусу бар. Ошол алдагы ошо Уфада окуган, экөө чогулуп Алифба Жаки Төтө окуу деген окуу китебин чыгарышат 11-жылы. Бул ага чейин Эшеналы Арабаев Молдо Кылычтын Кысса-и Зилзала деген эмгегин чыгарат да. Бул кыргыздарда бир алгачкы жарык көргөн чыгарма катары бааланып келет да. Ошонун баш сөзүндө эми жазгандар окумуш Эшеналы Арабаевдинчи. Биз ушул качан биз мусулман ушу кыргыз балдары качан бир билимге жетишебиз деп кыялданчу элек.
Анан дейт, ал учурда окуу китептери бүт татар тилинде, башкырт тилинде болгон да. Анан ошол окутуп аткан учурда дейт, бизди окуучулар бул агай бул мааниси кандай десе, ошол маанисин айта албай, анан ал балдар кеткенин өзүбүзчө бир ыйлаганга чейин барчымын. Ушу биз кантип ушу окуу китебин жарата албайбыз деп эме жазганда кириш сөзүндө. Анан ошол алифба жаки төтө окуусу казак кыргыздардын арасында абдан чоң бир популярдуу китеп болгон. Аны ошо замандаштардын эскерүүсү боюнча айтышат да, сен кайсы окуу менен окутасың десе, алифба жаки төтө окуу менен десе, балдарын ошого берчикен, ошол мугалимгечи. Анан Эшеналы Арабаев каникул мезгилинде дагы жөнүн калбастан казак кыргыздын арасында барып балдарды окуткан. Бул бир жагынан өзүнүн баягы билимдүүлүгү, экинчи жагынан каражат жыйноонун дагы бир жолу да. Себеби дегенде ал учурда Галия медресесинде окуу акы төлөп окутушчу. Анан окуп жүрүп дагы баягы тиги жактагы балдарды окутуп, аларды ошо кайра Галияга Хусайния медресесине алып келгенге аракет кылып тарткан да балдарды. Бул жөнүндө дагы замандаштар эскерет. Ошо мен бул Эшеналы Арабаевдин арты менен бир топ кыргыз балдары дагы ушу Уфа медресесинде окушкан. Ысык Ата районундагы Четинди деген айылды ушу чоң атам уюштурган экен. Ошол жерге элди чогултуп, көчкөнүңөрдү токтоткула деп, туугандарын да, элди дагы ушу жерге окат кылгыла, жакшы жер экен деп, ошо Четинди деген колхозду уюштуруптур. Анан азыр ушу тушта Карагай булак деп аталат да, ошол айыл. Өзүнчө айыл өкмөтү болсо керек. Өзүнчө айыл өкмөтү. Анан ошол жерде азыр туугандарыбыз да бар, ошол жерде жашайт. Анан ошондо чоң атам мындай сунуш киргизиптир да, билими жок болсо дагы элди ээрчип кете турган кишиден өзүңөр башкарма шайлап алгыла деп ошентип сунуш киргизиптир. Анан бирөө дагы каршы болбоптур. Анан могу Туура Сууда бай мектепти ачканда ошол жерде мен мурдагы жылы барып келип жолугуп келдим. Ошо Туура Суу, Тоң райондо Туура Суунун тургундарына, элдерине. Ошолордон укканымда, могу мектепти уюштуруп атканда ар бир адамдарга неме бериптир да, Карагай алып келгиле дептир. Ошолор күндүн суугуна, жаганга карабай тоонун башына чейин чыгып, элдер ар бири жок дегенде 2-3 карагай, жөө, атка сүйрөп, мындай бири-бири менен неметип алып келип, анан ошол мектепти салган экен Туура Суу айылында, Тоң районунда. Ошол мектеп дагы деле бар. Ошол мектептин ошо реставрация кылыптыр. Башталгы класстар окуйт экен. Анан улап ага маданият үйү менен китепкана коюлуптур. Ошого Туура Суу элине да ыраазычылык билдирип кетем. Ошолор мурдагы жылы 130 жылдыгына карата ысымын ыйгарып, Эшеналы Арабаев деп коюп, жакшынакай музей уюштурушуп, ошол жерде эл демилгесин көтөрүп, айыл өкмөтү, депутаттар ошону кылышкан. Анан эми чоң атамдын эртеден бери укканым, мурунтадан бери неметкеним, ушу университетке келген сайын ушу музейге кайрылып, эмне жаңылык болуп аткан деп кызыгып, өзүм да салымымды кошуп, личный архивтерден, үйдөн, туугандардан кыдырып, издеп, мындай таап келип, ушундай берип атам. Эл теги кызыгып аткандан окумуштуулар, анан биз да бир туугандары, неберелери четте калбашыбыз керек деп ойлойм. Эми чоң атамдын кылган, баскан исин, кылган кызматын, ишин ошо Кыргызстанга көп залкар жасоочулардын теги немелери менен салыштыра турат. Мисалы, Ломоносов деле айтсак, ошо Ломоносовдой болуп, мен чоң атамдагы ушу жерлерди кыдырып, жанагынтип билим алганга умтулган адам экен. Андан кийин колхоз эле Четинден уюштурган. Жана Семен Давыдов дагы ошентип элин барып поднимать эткен да ошол октун. Ошонун образын салыштырат элем. Чыңгыз Айтматов да жана Дүйшөн, кадимки эле биринчи мугалим. Ошо Дүйшөндө кандай кыйынчылык менен мектепти уюштуруп неметти. Мына ошо Туура Сууда ошондой мектеп. Биринчи Илебайдын тамына 6 эле комната там экен, ошондо окуткан экен. Анан кийинчерээк анан өзүнчө деле мектеп ачсын неметкенге демилге кылып, ошо өзү да кош аралашкан экен. Андан кийин жана Данка деле да Горкийден. Ошо элин кандай мындай неметип алып чыккан. Мына ошо бүгүнкү эртеден бери айтылган сөздөргө, кептерге кошулуп, ошо Данкага салыштырат элем ошо чоң атамдын кылган кызматын, ишин. Эшеналы Арабаев биринчи кыргыздардын
ученый болған. Ал кіші мұғалім болып іштеп, андан кейін қызматшы болып іштеп қалған. Іштеген бары жақсы болған, бірақ бая кейінгі жылдары түрмеге түсіп қалмады. Түрмеден қаса болып қалды. Дала ішті жасамақ, ажалы şu емеден екен. Uşak менен düşüp kaldı da uşak estek. Birinci Kılıç'ın uçağınıylardan biri oldu. Birinci düşüp kaldı türmege. Al düşkenden keyin bir yılga jetpey kalsa olup kaldı. Turmuş degen oşul eken. Balları жаңы кичинекей кезинде каса болуп калды. Оғыл иштеп жүрдү эле университеттин директору болуп жүргөн сельхоз институтунун. Уулу да өлүп калбады. Кызы да өлүп калды. Уулунун балдары бар. Алар азыр энеси менен Москвада, Ленинградда жүрүшөт. Эжеси да өлүп калды. Анын кызы бар да, кызы да өлүп калды. Күйөөсү да өлүп калды эжесинин. Эшеналиев Арабаев эметкен кезинде мен уже кичирээк болчумун. Агышы түрмөгө жатканда мен агышынын үйүндө жүрүп окуп калдым. Мен атамдын туугандары болчу. Андыктан мага айткан сөзүн укпай калдым, чындыгы ошо. Бат эле түрмөдө bir жылга жетпей өлүп калды, эмнеден өлгөнүн балада айтышкан жок. Айылга барып, айылдагы эмелерди балдарды окугула деп агитация кылып жүргөнүн билем жакшы. Медшколада иштеп жүргөнүн да билем. Андан кийин мен атам каза болуп калгандан кийин алып келип мени окуткан. Мен атам өлгөндөн кийин келип үйүндө жүрүп окуп калдым 1 жылы. Андан кийин Таштөбөгө 7 жылдык мектеп ачылып, интернаты менен ошого барып ошол жакта окуп калдым. 1 классы ошо шаарда бүткөм. Молдекемдин үйүндө жүрүп. Мен атам өлүп калгандан кийин үйүнө алып келип окуткан ошо. Атам өлгөндөн кийин келип окуп калдым. Анан Таштөбөгө барып 7 жылдык мектеп ачылган интернаты менен. Ошого барсам алжыды кыздарды алган жок. Режелердин үйүндө жатып, начальный школдон 2 класс жок, 3 класстан окуп калдым, 1 класста бар. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мынакей биз эртеден бери атактуу окумуштуу, илимпоз, агартуучу жана мамлекеттик ишмер Ишенал Арабаев жөнүндө азын-олок сөз кылдык. Менимче бул улуу киши жөнүндөгү сөз дагы али алдыда. Мынакей бардыгы айтышты. Чынында эле бул киши жөнүндө, бул кишинин таасири жөнүндө менимче жогорку деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде өкмөттүн өзүнүн каржысы менен даректүү, документалдуу фильм тартылыш керек экен, жана башка иш-чаралар иш жүзүнө ашырылыш керек экен. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Илим жана турмуш телеберүүсүнүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.